بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله تعالى شексиз мактоолор пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салам салаваттар болсун. Бүгүн иншалла Al-Muhtar kitabынан имам Al-Mawsilidin Kitab-ı Sala namaz kitabından okuyuz inşallah. Kudayım nasip etse. Mümkünçülük bolup эми ушул ар бир сабагыбызда намазда дараттарыбызды оңдогонго аракет кылдык. Андан кийин эми намаз даратты оңдогонго аракет кылдык, эми намазыбызды оңдогонго аракет кылышыбыз керек. Себеби аз да болсо кичине үйрөнүүгө аракет кыла берелик. Кээде мага суроолор келип атат, мындай кандай адамдын мындай зейнин кейите турган суроолорчу. Ошол нерселерди кичине өзү изилдеп деле, сабактарды угуп деле билип алса болот да. Анан бизге WhatsApp'ка суроо берилгенде, ал WhatsApp'тагы суроолор баягы көйгөйлүү, чечилбей аткан ушундай суроолор болсо, ошого убактап жооп беребиз да. Анан бирөө нафил намазды кантип окуйт ошондор айтып коюңузчу дей берсе, биздин деңгээлибиз канчалык даражада болуп атат деп кичине сарсана болот экенбиз. Демек, ушу сабактарга келе берсек эле, ушу намаздардын колдон келишинче ошону толук түшүндүргөнгө аракет кылабыз. Китабы Сала, намаз китеби. Намаз китеби бул исламдагы эң негизги рукундөрдүн бири рукуну. Рукун деген нерсе бизден Аллах Таала талап кылган, мунсуз биз мусулмандыгыбызды далилдей албай турган. Ал деген нерсе намаз окубаган мусулман эмес деген сөз эмес. Болгону намаз окубай жүрө берсе, анда исламдан чыгып кетүү коркунучу жеңил болот. Ошон үчүн исламдын эң негизги рукундөрүнөн болгон бир рукун бул намаз. Кимдин намазы турган болсо, намазы өзүнүн баягы шарият көргөзгөн жолу менен окулуна турган болсо, калгандары ээрчийт ошону иншалла. Ан-намаз, ас-сала бул кабырда биринчи инсандан суралына турган ушу 3 суроодон кийин эле намаздан суралат экенбиз. Эгер намаздан өтө турган болсок, анан башка маселелер суралынат экен. Анан биз көбүнчө намазыбызды атамы карап, жамаатты карап, анан ошондой кылып окуйбуз да. Жада калса ушу 10 жылдан бери, 5 жылдан бери намаз окуйбуз дагы, ошо окуп аткан намазыбызды эмнени окуп атабыз, ошонусунун маанисине да көңүл бурбайбыз да. Мүмкүн бир 10 сүрө жанын тегерегиндеги намазга кошо турган сүрөлөрүбүз бар, кыска сүрөлөр. Ошо кыска сүрөлөрдүн дагы жок дегенде кыргызча маанисинде окуй албай жүрөбүз да. Бул мындай көйгөй да. Демек биздин намаздын руху, намаздын негизги максатын түшүнүштөн мурда биз сүрөтүн гана кылып калган абал болуп атат да. Элдерге окшоп эңкейип туруп атабыз, бирок эмнени окуп атканыбыз билбейбиз. Ошого кичине шамал болгондо намазыбыз калып кетип атат. Кичине тыгын болуп калса, намазга деле көңүл бура барасың, мындай убакытты карайсың, болуп калыптыр. Эгерде намаз адамдын негизги жашоосуна кире турган болсо, ал адам намазга жарым саат калганда тыпырап баштайт. 1 саат калганда ойлонуп баштайт, мен намазым калып атат. Мен көп адамдарды көрдүм да, жөнөкөй карапайым адамдар намазга 1 саат калганда бардык нерсе мен намазга барышым керек, жамаатка барышым керек. Намаз менен эң негизги нерсе. Имам Ал-Мawsili рахматуллахи алейхи Китабу Сала деп туруп эле, намаз китеби деп туруп эле биринчи убакыт немеде, биринчи эрежени айтканда эле вакту зухур. Пешиндин убактысы деп баштады, бисмилла деп элечи. Ошого мен кичине аяк-бияктан маселелерди жаздым. Ошол намазга киришкенге чейин, мына эрежени окуганга чейин кээ бир нерсеге токтолсок, Ас-сала. Бул тилдеги мааниси ас-сила, байланыш. Бирок шариаттагы алымдардын колдонмосунда атайын бир аракеттерден, зикирлерден турган бир амалды ас-сала дейбиз. Намаз. Бизге парыз болуусунун шарттары. Кантип бизге кимдерге парыз болот намаз? Юштарату ли фардiyati salati 3 шурутин ва хия кал-ати.
Namaz bir adamga parız bolуу үчүн 3 шарт табылыш керек. Мына 3 шарт табылынса, анан ошол адамга намаз парыз болот. Биринчиси ал-булугу. Адам балагатка жеткен болуш керек. Балагатка жеткен деген аялдын, кыздын балагатка жеткендиги бул этек киринин келгендиги. Эгер этек кири келбесе, 9 жаштан баштап биз аны жоолук салындырып намазын окута беребиз. Эмнеге десе, бул 9 жаштан кыздардын уже баягы кебетеси адамдарга бир өзүнө тарта турган мезгил болот, болду жоолук салындырып аны намазга буйруй беребиз 9 жашынан. Ошон үчүн 9 жаш деген маселе ошол. А бирок чындыгына намаздын парыз болуусу анын балагатка жетип этек киргин келүүсү. Кээде замандын өзгөрүүсүнө баштап биздин жеген тамактарыбызга карап намазда ушул балагатка жетүү кечигип атат. Кечигет экен. Дебе химикат жеп атабыз, башка болуп атабыз. Анан 17ге чыкканга чейин эле саксайып чачы менен жүрө берген туура эмес. 9 жаштан биз жоолук салындырып, жакшыбы? Кетип атабы? Түз эфирге дагы чыгып атабыз. Азыр биринчи жолу мен билгенден Кыргызстанда биринчи жолу биз тажрыйба кылып атабыз. Түз эфирге YouTube'дан жана Facebook'tan ушу сабакты түз алып бергенге. YouTube'дан биз Америкада көптөгөн туугандарыбыз бар экен. Биз базар күнү эртең менен түз эфирде ошол Америкадагы иштеп жүргөн мекендештерибизге сабак кылып, анан суроолоруна жооп берип атабыз. Суроолор аябай көп, көйгөйлөр аябай көп. Себеби адам бар жерде жашоодо ар кандай суроолор болот экен. Демек, ошол суроолорго, адамдардын көйгөйлөрүнө бир адам жооп берип турушу керек. Намазын оңдоп турушубуз керек, орозосун оңдошубуз керек. Аялдык маселелер бар, үй бүлөлүк, соода сатык кылып аткан келишимдери, ошолорду оңдоп турбасак, башка жака бурулуп кетет. Ошого биздин башка келгенге мүмкүнчүлүгү болбогон инсандарга ошо түз эфирди алып атабыз. Бул биринчи жолу Кыргызстанда. Телефондан болуп атат ал. Биз ошол кымбат баалуу камерадан түз алып берилип атат. Сапаты жакшы, адамдар көргөндө баягы сабакты көргөндөй боло турган болсун деп. Ошонун баардыгы ушу биздин элибизге туура, таза, так маалымат жетсин. Анан көрүп атканда дагы кытыгысы келбей көрсүн, кыйшыйып, мындай боп-боз катып калбастан депчи. Кудай таалам Аллахым разы болсун, ушул кээ бирки инсандар ушул камера, башка нерселерди бизге алып берүү шарттарды түзүп атат. Себеби азыр бул жерге мүмкүн 50-100 адам келип атат. Бирок миңдеген, миллиондогон адамдарыбыз келе албай атат да. Үйдөгү аялдар бар, такси болуп иштеп аткандар бар, бир иште болгондор бар. Түнкү ушулар көргөнгө мүмкүнчүлүк болсун деп, Аллах таалам разы болсун. Демек, ал-булугу эң негизги шарттардын бирөөсү эмне? Балагатка жетүүсү. Кыздардыкын айттык, балдар ошо түшүркөп, ошол уруктугу чыгып, түшүркөп баштагандан кийин мына ошол балагатка жетет. Эгер да 13-14-15ке чейин деле ошондой балагатка жетпей атса, биз 12 жаштан баштап намазын окутуп баштайбыз. Бул жакта келет. Демек, балагатка жетүү эң негизги. Ошон үчүн ал-булугу фала таджибу салату аля-сагир. Жаш балага намаз окуу милдеттүү эмес. Себеби ага али Аллах тааланын буйруктары келе элек. Изла хитаба алейхи. Аллах таала тарабынан жаш балдарга кайрылуу болгон жок. Балагатка жеткендерге кайрылуу болду. Лакин тасиху минху. Эгерде бирөө намаз окуган болсо, жаш бала болсо, балдар окуп атпайбы? Алхамдулилlah, намазы дурус, ал нафил болуп кете берет ошо. Окубасын, бул намазы дурус эмес. Мисалы үчүн биз жунупту, таза эмес адамды, же болбосо бир айызды намаз окубасын дейбиз да. Окусаң күнөөкөр болсун, окуба дейбиз. Таза эмес мезгилде намаз окуба дейбиз. Жуунуп, анан намаз оку дейбиз. Ошого бул жаш баладын да окуба деп айтпайбыз, Лакин тасиху минху. Эгер намаз окуса, намазы дурус болот. Ва ю'мару сигару бис-салати иза балагу 7 синин. Эгерде балдар 7 жашка чыкканда биз жаш балдарга намаз окугула деп буйруп баштайбыз. Жаш мезгилинен баштап намазга үйрөнө бербесе, бир аз мойну катыгандан кийин аны намаз окута албайсың. Ошон үчүн ю'мару сигару бис-салати иза балагу 7 синин. 7 жашка келгенде аны намазга бол, намаз окуп тур, бисмилла. Кел, жаныма тур. Кел, дарат алып кел деп аракет кылып баштайбыз. Ва юдрабуна алейха би 10 синин бил яд. Эгерде
10га чейин эле окуп атсам, бир аз кол менен кишине попуза кылып кишине урабыз. Өпкөсүн түшүрүүчү же даалысын бир нерсе кылып эмес, бир аз кол менен дейт, а? ولا يزيد على 3 ضربات بيده. 3төн көп урбаш керек. Себеби алар жашалычы. Ошого мына кишине рифкан бихим. Аларга ошо бооруң ооруп, азыр үйрөнүп албасаң, кийинчерээк намаз окууга моюн сунбай калат. Бир аз күчү жеткенден кийин атасынын сөзүн укпай баштайт го. Ошондуктан бул эмне? Мындай жөн эмес, бул пайгамбарыбыздын бизге айткан ва якуну дарбу лахум бил яд. Урганда эсиңерде болсун, бир аз мындай попуса кылып, мындай атанын ошол балага болуп аткан мындай ыраазы эместигин гана билдирүү. Өпкөсүн түшүрө уруу эмес, а? Анан айтпасын молдолор бул балдарын уруш керек экен, намаз окуу. Бул жерде баланын окууга тебелип атат деген адамдар чыгат эртең. Жок, мындай биз балам кийимди кир кылба деп деле урабыз да. Балам суукта мороженое жебе деп деле урабыз да. Турабы? Барам кеч келип калсаң деле урабыз деп, каякта жүрөсүң деп. Ошол сыяктуу эле тарбия иретинде. Ла бил аса. Таяк менен урбайбыз. Кээ бирки тарбияда ошо таяк менен уруп бул жакшы эмес. Таяк менен уруу жакшы эмес. Ли анна дарба бил аса якуну би джинаятин. Ал таяк менен, камчы менен качан урулат? Эгер ал бала бир чоң кылмыш кылса. Урулук кылса же болбосо бир зина кылса, мына ошондо таяк менен урулат. Качан бир кылмыш кылганда гана, мына ошол таяк менен ага чейин кылмыш кылбадыбы? Бул балага али намаз парыз боло элек, кол менен гана бир аз. Васадарат мин мукаллафин. Себеби бир адам, бир балагатка жеткен адам бирөө күнөө иш кылса, мына ошондо гана таяк менен урулат. Вала джинаята мин ас-сагир. Жаш бала али күнөө ал кылмыш кыла элек, жаш бала ойноп атат, а? Эми буга далил катары Сабрата радıyallahu anhu an abihi, özünün atasından rivayet al özünün çoğun atası an ceddihi kâle ennehu kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem allimus sabiyye salate. Baldarga namazdı üretküle İbn-i Seb'in 7 yaşka girgende vadribuhu aleyhi İbn-i Aşir. Al 10 geçip falan biraz kişiden popuza kılıp vurup oğula deyit. Bunu İmam Et-Tirmizi rahmetullahi aleyhi özünün Cami'ul Kebir kitabında Sunan-ı Tirmizi dep de aytırlar, biroq tuğrara Cami'ul Kebir. Her bir nersenin özünün aytını aytış керек de. Erten İmam Tirmizi'ge barganımı Sunan-ı Tirmizi dep atsan kapı da sen birinin balan Muhammed desen ele joldu aydı aytып atsa al özünün kitabı El Cami'ul Kebir dep aytılgan. Anan adamların arasında Sunan-ı Tirmizi dep maruf belgili olup kalgan. Birinci tomunun 460 betinde bul hadis sahihun li gayrihi. Dalilge jaray turan hadis ve hada isnadun hasanun. Negizinen bul hadis özü hasan hadis. Hasan degen hadis sahihten biraz tömönürök bolat. Biroq dalil aluuda sahih menen hasandan ayırması deylik jok ele. Болгону muhaddisler hasan menen sahihtin ayırmasın bölüp atkanda oşonu rivayet kılgan adamdardın hadisти rivayet kılgan bizge jetkizgen adamdardın birөөsүнүн жаттоосу бир аз төмөнүрөөк болсо ал hadis sahihten hasan darajага түшүп калат. Ошон үчүн sahih hadis эмне десе маттасала санадуху bin naqli adl ad-dabit an mislihi ila muntahahu min gayri shuzuzin wala illa. Бул sahih hadistin tarifi mi? Sanadı ittisal bolgon, birbirine jabышкан bin naqli adl ad-dabit an rivayet kılanlar adil болуш керек. Жаттоосу жакшы болуш керек. Адл ad-dabit tam. Жаттоосу толук кандуу болуш керек деген сөз. Ошого хадис илиминде ad-dabt деген жаттоону экиге бөлгөн. Dabtul kitab ва dabtus sadr. Жат жүрөгү менен жаттоолу, анан жазып алуу. Ушу экөө тең толук бойдон болуш керек. Мына ошондо гана ал hadis sahih болот, а? Sahih деген нерсе эч бир күмөн жок, аны кабыл алуу. Эгерде мансух өкүмү кеткен эле болбосо, аны каяктан билебиз? Мен муштахид мутлактан билебиз. Абу Ханифадан билебиз, Имам Ахмадтан билебиз, Имам Шафи, Имам Маликтен билебиз. Ошол амал кылдыбы? Демек ошол бизге умат. Эми бул hadis sahih li gayrihi башканын себеби менен sahih болду. Өзү бул hasan. Жанагы бир аз төмөнүрөөк hadis себеби hasan hadiste men khaffa dabtuhu. Жаттоосу бир аз төмөнүрөөк болсо ал hadis
Hasan darajага түшүп калат. Min ajli Abdul Malik bin Rabi'. Бул жерде Abdul Malik bin Rabi' деген хадисти риваят кылган киши бар. Шул хадисти риваят кылган. Abdul Malik bin Rabi'. Ошонун жаттоосу бир аз начарраак болгондон бул хадис Хасан даражага түшүп калды. Бирок башка дагы хадистер колдоп отуруп, буну эмне Хасан сахихун ли гайрихи, башкалардын жардамы менен сахих даражага чыкты деген хадис. Демек, далилге жарайт. عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال علموا صبيانكم الصلاة في 7 سنين. Эми Умар ибн Шуайб өзүнүн атасынан, ал чоң атасынан риваят кылып айтат, анна Расулуллахи саллаллаху алейхи ва саллам кал. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам айтты: "Аллиму сибиянакум." Өзүңөрдүн балаңарды намазды үйрөткүлө fi 7 sinin. 7 yaşından başlap namazды үйрөтүп баштагыла дейт. Wa addibuhum alayha fi 10 sinin. Караң. Хадистердин маанисин түшүнүүдө ошол хадистин маанисинде келген баардык хадистерди топтосок, маани жакшыраак чыгат. Караң, бир хадисте ургула деди да, вадрибуху деди. Оңго чыкканда бул хадисте ва аддибухум деди. Тарбиялагыла деген. Демек, уруу тарбия иретинде болуш керек. Анын өпкөсүн үзүш максатында эмес. Карап, хадистердин мааниси бирин турук жолдорун чогултканда кандай ва аддибухум алейха фи 10 синин. 10 жашка чыкканда ага тарбиялагыла дейт. Башка хадистерде бир аз уруп койгула дейт. Ва фарриqu бейнахум фил мадажи. Анан болду, эми 10 жашка чыккандан кийин төшөгүн бөлүп башка жака кылгыла. Ал эми түшүнүп баштады деген сөз. Ал жанагы эркек менен аялдын ортосуна мамиле түшүнүп баштады. Эми чогуу бир комнатада жашасаңар, эми аны бөлгүлө деди. Муну Сунанул Кубра, имам Ал-Байхақи рахматуллаху алейхи Сунанул Кубра деген хадис китебинде баяндаган, 2-том 324 бетте. Анан имам Абу Дауд өзүнүн Сунан китебинин 1-том 366 бетинде бул хадис хадисун сахихун, сахих далилге жарай турган хадис. Кеттик. Экинчи шарты ал-аклу. Намаз кимге парыз болот десе, акылы жайында адамга. Акылы жок адамга намаз парыз эмес. Ал-акыл деген нерсе ушундай нерсе, Аллах Таала ал нерсе менен башка жаныбарлардан кадырын көтөргөн. Аллах Таала кандай деген махлукаттарды жараткан, ошолордун арасында эң кадыр бартуусу адам дедик. Адамдын эмне менен кадыр бартуу болду десе, анын акылы менен. Ошон үчүн кээде угуп калабыз да, акылга салбагыла, акылды иштетпегиле. Аллах Таала бул акылды башкалардан айырмалап билген, ошол шариатты түшүнүш үчүн. Ошон үчүн эгерде акылды жектей берсең, акылды жамандай берсең, Аллах Таала аны алып коюшу мүмкүн. Аллах Тааланын берген ырыскысы алып коюшу мүмкүн. Сен берген неаматка шүгүр кылбасаң, аны алып коюшу мүмкүн. Алып койгон көп адамдардык. Эти менен турганда акылы жок болуп турган. Кээ бир адамдар илим дагы бул рызкы, Аллах Тааланын берген неамат. Ага шүгүр кылбай текеберлик кылсаң, эти менен турсаң, эчтекени билбей болуп турат. Кандай эле бир бизнесмендердин миллион доллары бар, банкрот эти менен турса, 0 сом калып калышы мүмкүн. Мүмкүнбү? Ошондой эле Аллах Таала дагы акылды бизге неамат кылып, бир береке кылып берди. Аны бартап, ар нерсеге жумшабастан, жаман нерселер менен ошону бузбастан, ошо берген неаматка шүгүр кылып жакшы барташ керек. Эгерде нанды кордогон көр болот деген сөз барбы? Нанды кордосоң, нанды тебелесең, илгери билесиң, жерде ушак жатса, бизде аталарыбыз кандай урушат ушакты. Азыр мусурларга сетке нандар ыргытып атат. Илгери ушакты бир жерде көрсөң. Эмнеге? Ал ушак эч нерсе эмес, болгон Аллах Тааланын нан деген бизге берген рызкысына күфүрлүк кылбастан ошону баркын билүү. Баркын билсеңиз, Аллах Таала зияда кылып берет. Акыл дагы мына ошондой нерсе. Аллах Таала башка бир маклукаттардан айырмалап, алхамдулилла де кашкуй болуп калбаганыбызга алхамдулилла да турабы, мусулман болуп, адам болуп калганыбызга.
ошол башка хайванаттардан айырмачылыгы бул акыл. Адамдын акылы. Фала тажибус салату алал majnun. Акылы жок адамга намаз парыз эмес. Себеби эмнеге десе, Аллах Таала аны ушундай кылып сынап, акылын алып койду. Бул ал бизге мисал катары анын жашоосу садакага чабылды Аллах Таала тарабынан. Оорулар бар, көз азиздер бар, акылы жоктор бар. Ошолорду көрүп, алхамдулилlah, Аллах Таала мага акыл берди. Алхамдулилlah, мага Аллах Таала көз берди. Алхамдулилlah, мага Аллах ден соолук берди. Мен намаз окуп атам. Ошолорду карап, шүгүр кылуу үчүн. Болбосо алардын күнөөсү эмне? Биз ошо алар деле дени сак болуп, акылы жайында болуп, жашаганга акысы бар беле? Бирок Аллах Таала аларга бейишти, түбөлүктүү бейишти. Берди дагы бул дүйнөнү биз үчүн садакага чапты. Ушуларды көрүп, мунуларды көрүп тарбия алсын деп. Фала тажибус салату алал majnun. Акылы жок, акылы кеткен адамга намаз милдеттүү эмес. Лианнаху гайру мукаллафин. Себеби ага шарият жүктөлгөн жок. Болду, акылы жок болсо, ага намаз жүктөлүнбөйт. Лакин тасиху минху салату. Эми бир акылы кем адам сен менен ээрчип намаз окуса боло береби? Окуй берсин. Дарат алганды үйрөтүп, жаныңа алып келип, эч кандай зыяны жок. Намаз окубасын деген нерсе жок, Бул боюнча ан Али радhiyallahu anhu annahu qala anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qala. Ali radhiyallahu anhu 4-cü xalifa Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhudan rivayet kılat. Anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qala. Peygamberimizden bul hadisi rivayet kılat. Ne dedi? Rufi'al qalamu an thalathatin. 3 nerseden kalem көтөрүлдү. Kalem деген нерсе алар жөнүндө кылган амалдарын жазылбайт деген сөз. 3 адамдан 3 нерседен kalem көтөрүлдү. Алардын кылган нерсеси эртең жоопкерчиликтүү болбойт деп. Ан сабийин хатта ябулуга. Жаш бала балагатка жеткенче кылган иштери эмне болбойт? Жазылбайт. Ва ан наими хатта ястайқива. Уктап аткан адам түшүндө сүйлөбү, аялына талак берип же бир нерседе саттым, алдым дебисе, этибар калынбайт. Себеби ал ойгонгондон кийин гана анын айткан сөздөрү казы тараптан, Аллах Таала диянат тарабынан эмне кабыл алынат. Анил мa'tuhi hatta yabra. Эми мa'tuh деген ошол орусчан акылы кем hatta yabra. Качан айыгып, majnun менен ma'tuhtун айырмасы ma'tuh бираз majnunдан төмөнүрөөк айыгып кетүү мүмкүнчүлүгү бар. Эгер жакшы болуп кете турган болсо, болду. Андан кийин биз ага эмне намазды милдеттүү кылабыз. Бул хадис сахих хадис, мен немесин тугуна жазбай калыпмын. Аллах таала бул Абу Дауд жана Тирмизиде келген хадис. Андан кийинки биздин талап кылына турган намаз, бизге парыз боло турган эң негизги нерсе ал-исламу. Мусулман болушу керек. Мусулман болбогон адамдан намаз кабыл кылынбайт. Демек, мусулман боло элек адамга башка нерсе талап кылынат намаздан мурдан. Ага биринчи аш-шахада. Биринчи ла илаха иллаллах Мухаммад Расулуллах деп динге кириш керек. Биринчи талап кылына турган нерсе ошо. Аллах Таала мусулман эместерден эмнеге намаз окубадың, эмне себептен закет бербедиң, эмне себептен садака кылбадың деп суралынбайт. Эмнеге келиме келтирип исламга кирбедиң дейт. Ошон үчүн демек исламга биринчи кирилет экен. Андан кийин ага намаз буйрулат. Ошон үчүн мусулман эмеске намаз фарз эмес. Ал деген нерсе алса намаздан мурда биринчи келимеге кеткен. Фала тажибус салату алал кафир. Мусулман эмес адамга намаз милдеттүү эмес. لأن الإسلام شرط للخطاب بفروع الشريعة. Шариаттын бөлүктөр, башкача айтканда, орозо, намаз, ажылык, башка нерселер бардыгы шариатта качан талап кылынат? Ошол шарты мусулман болгондон кийин. Мусулман болгондон кийин эми Аллах Тааланын кайрылуусу ага болот дагы. Анан саллу, намаз окугула, анан хаджу, ажылык кылгыла деген буйрук андан кийин болот. Демек ага чейин андан сен эмне намаз окубайсың деп суралынбайт. Сен эмнеге мусулман болбодуң деп суранат. Вал кафиру лейса мин ахлил ислам. Мусулман эмес адам бул исламдын ээлеринен эмес, башкача айтканда ага намаз талап кылынбайт. Эми мына ушул 4 шарт табылгандан кийин ар бир адам намаз окуусу милдеттүү болот. Калып кетсе казасын кармайт.
намаз парыз болгондон кийин качан намаз парыз болот десе 29 мүнөт дагы жакшы эле убакыт бар досум. Намаз парыз болгонго чейин ла иляха илля Мухаммад Расулуллах дегенден кийин болду даруага намаздар, орозолор парыз болуп мойнуна милдеттүү болдубу? Окубай жүрсө анын жалкоолугунан болот. Анан эртең андан суралат. Эгерде келимени айтпай турса андан суралбайт элек. Андан келимени суралат. Ошого намаз ким ла иляха иллаллах Мухаммад Расулуллах деди, андан намаз суралынат, казасын окуп бериши милдеттүү болот. Зекеттин казасын бериши керек. Орозонун казасын кармап бериши керек. Кээ бир адамдар айтат, ким намаз окубаган болсо ал мусулман эмес, ага намаз окубай жүрөт да бирок. Ла иляха иллаллах деп коюп, бирок намаз окуса мусулман эмес, ага казасын окуш милдеттүү эмес. Алардын акыйда түшүнүгү башка, биздики башка. Алар эмне дейт? Ким ла иляха илля Мухаммад Расулуллах деп туруп намаз окубаса ал мусулман эмес дейт. Бирок мусулман болгондон кийин намаз милдеттүү эмес. Намаз милдеттүү болгондон казасын деле окубайт дейт. Биз андай эмес. Бизде ла иляха илля Мухаммад Расулуллах деди, ал мусулман дейбиз. Кандай мусулман? Фасик мусулман. Мусулман шариаттын өкүмдөрүн аткарбаган мусулман. Ал эмне кылышы керек? Тооба кылыш керек да намазын башташ керек. Эми ушул жерде бир өтө олуттуу маселеге сүйлөшөйүн деп атам мен. 28 мүнөт убактыбыз бар экен, мүмкүн суроо жоопко убакыт калабы калбай билбейм, бирок муну айтышым керек мен. Бул хукму тарикус салат лаху халан. Намазды таштаган адамдын абалы эки түрлүү болот дейт. Ушул элибиздин арасында аябай тартыш, талаш, бирөөлөр атасын капырга чыгарып аткан, бирөө агасын, бирөө аялын капырга чыгарып аткан. Эмне келсе намаз окубайт. Намаз окубагандын абалы эки түрлүү болот. Ошону Ханафи мазхабтагы түшүнүк менен түшүндүрөбүз. Ахлу сунна вал жамаат. Мен Албанияда, Меккеде окуп жүргөндө Косово экен, албаниялык бир аз эсиме чыгып атат. Бир бала менен биз чогуу жашайт элек. Университетте чогуу окуйбуз. Анан аялы айтат экен да. Күйөөсү Алан деген болчу, Аландын атасы кафир дейт экен да. Аялычы. Кайнатасын да. Эмнеге десе ал маулид кылат дейт экен да. Ушундай түшүнүк бар да. Ошого хукму тарикус сала. Намазды таштоонун өкүмү кандай болот? Качан капыр болот, качан мусулман деп эсептелет, ошол боюнча токтолобуз. Эң зарыл маселе. Анын эки абалы бар. Биринчиси тарикус салати жухудан якфур. Эгерде бирөө намазды таштаган болсо, анын парыздыгын моюндабастан туруп таштаган болсо, анда капыр болот. Намаз мага парыз эмес. Намаздын парыздыгын мен моюндабаймын. Намаздын парыздыгын мен моюндабаймын. Же болбосо намаз мага парыз эмес десе, жухуд анда биттифакил улама якфур. Динден чыгып кетет. لأن الصلاة فرض ثبتت بدليل قطعي الثبوت وقطعي الدلالة. Себеби намаздын парыздыгы артка кайтыруу мүмкүн болбогон күчтүү далилдер менен бекемделген. Бизге жетип келүүсү да күчтүү, мутаватир жол менен, ау машхур, мутаватир ау машхур дегенде бул ханафилердин пикиринде. Же болбосо дилала. Далала деп айтат, дилала. Ошол аяттардын, хадистердин мааниси дагы парыздык калып барат. Талаш тартышсыз. Демек, буну парыз эмес деп четке кагуу аны динден чыгарат. وَمَنْ يُنْكِرُ الْفَرْضَ فَهُوَ كَافِرٌ. Ким намаздын парыздыгын жокко чыгарган болсо, ал динден чыгат. Бул биринчи абал. Экинчиси, тарикус салати каслан юфсаку ва юхбасу хатта юсалли. Ханафи мазхабта имам Абу Ханифадан риваят бар. Бир адам намазды таштаган болсо, касалан жалкоолук кылып, бирок намаздын парыз экендигин жокко чыгарбайт. Жалкоолук. Же болбосо шайтаны семирс. Ла иляха иллаллах Мухаммад Расулуллах дейт, бирок эмне кылбайт? Намаз окубайт. Демек, бул жалкоолук болот, буну фасык деп айтабыз. Мусулман, бирок фасык. Фасык деген нерсе
Allah Taalанын буйруктарын аткарбаган моюнтоң дини тайыз адам. Аны Абу Ханифа эмне дептир? Юхбасу хатта юсалли. Намаз окуганга чейин камайбыз. Намаз окуганга чейин камайбыз. Бол, намаз оку дейбиз. Эгерде бир жок намаз мага парыз эмес десе, анда бул мусулман эмес экен дейбиз. Окуйм десе, болбой, сразу камайбыз. Камап аякта кичине тарбия беребиз, لأنه يحبس لحق العبد. Эгерде бир адамдын бир нерсеси болуп калса, бирөөнү сөгүп койсо, камалып атпайбы? Фахаккуллах азза ва жалла ахак. Эми Аллах Тааланын акы да бул намаз. Аллах Таала бизге буйрук кылган. Эми Аллах Тааланын акысын орунтуш үчүн аны камасак эмне? Дурус эле. ويحمل ما روي عن جابر رضي الله عنه يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. Эми Жабир ибн Абдилlah радıyallahu anhu'dan gelgen bir hadis var. Bu hadiste İmam Muslim rahmetullahi aleyhi birinci tom 61. bette 134. nomermeni İmam Muslim rivayet kıladi. Buna uşul hadis namaz okuganlardı dinden çıgaruga alıp gelgen dalili. Ne dedi? Jabir ibn Abdillah radıyallahu anhu ne dedi? Semi'tu Nebiye sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den nuktum. İnne beyner raculi ve beyne şirk. Şirk menen bu adamın ortasındağı vel kufru terk salah. Namazı taştı, ökünün ortasındağı nerse namazı taştı. Namazı taştadı boldu, kafir bolat degensiz. Hadistin sırtkı manisin qarap adamdardı mına uşul sebepten. Emi bunday bir karapaymen adamlardan emes, çoğun alımlardan dağı şunday rivayet bolgan İmam Ahmed'den dağı şunday rivayet var. Alarda da mı? Şul hadise sebep İmam Ahmed muhaddis bolgandağı fakih muhaddis, biroq fakih degene muhaddisdeki güçlüyrek. Şu hadisleri görüp duruyor daroo hükümleri çıkardı. Biroq Abu Hanifa rahmetullahi aleyhinin pikirinde bunu başkaçarak düşünedi. Dağı başka rivayet var. Fi rivayet an Jabir radıyallahu anhu qala qala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem leyse beynel abdi ve beynel kufri illa terkis salah. Emes deydi. Bir adam menen kafirдин ortası illa terkis salah. Namaz gana taştoo deydi. Emi bunu alımlar emne dep düşündürgön bizning Hanafi alımlar. Anet tehvil. Tehvil degen nerse ay inna Nebi sallallahu aleyhi ve sellem qala al-haditha bi uslubin yuzhiru izamal amri ve khuturatahu. Allah Taala Peygamber emne söyledi bu hadiste aytdı dese bi uslubin şunday bir jol menen yuzhiru izamal amr. Bunu namazı taştoonun abalı işi öte oğur ekendigin ilderge görgözüş üçün. Айтат го, мечиттин жанында туруп, жамаатка келбесе үйүн өрттөгүлө деген. Ал дегенде намаздын кадырын көтөрүп атат. Ислам тарыхында бирөө барып, бирөөнүн үйүн өрттөптүр жамаатка келбегени үчүн. Ал деген нерсе, жамаатка келгиле деген сөз. Ошон үчүн кээ бирки мазхабтарда жамаат намаз окуу, жамаат менен окуу важип дейт. Бизде суннату муаккада, Ханафи мазхабта. Emnege sünnet-i muakkada bekemdelgen sünnet dese, egerde 5 vakt namazdı biz vacip farz dey turgan bolsok, anta cuma namazı menen ayırması bolbay kalat deydi. Cemaatka biz baruuz millet olgan bul cuma. Egerde 5 vakt namazdı da vacip dey turgan bolsa, cuma menen ayırması bolbay kalat. Bardı birdey bolup kaldı o. Oşoğa cumаны vacip dedi, farz dedi, cemaatka gelişi. Neme? Kalganı sünnet-i muakkada. Bekemdelgen sünnet dedi. Oşun için Cuma suresinde ve izâ nudiye lis-salâti min yevmil cum'ati fes'av ila zikrillah. Allah Teala buyruk verdi. Allah Teala'nın zikrine şaşkıla, Cuma'ga şaşkıla degan. Oşul ayattan turup anan keyin Cuma'ga jamaatga barуу bizge bekemdelgen bolup kaldı. Al endi başka aytılgan hadisler bilen Hanafi mazhabında ne dedi? Sünnet-i muakkada. Bekemdelgen sünnet. Emi demek Peygamberimiz bu hadiste emnege ayttığı dese yuzhiru izamal amri ve khuturatuhu. Uşunday oğur eken degen bu. Bunu okuy koysun eten kafirlikka ketip kalasın. Bu namaz eң negizgi nerse dep ellerge düşündürüşünü aytты.
liyurhibal muslima min terkis salat. Adamdарды korkutup namaz okubay koyusundan korkutuş üçün şunday mani dedi. Peygamberimiz daima şuntip usluplar menen kaydı. Ve ta'zim li makanetis salat. Namazın ordu ötö jogorу ekendigin bekemdeşin. Sebebi bizde başka da hadisler var da. Men kâle la ilahe illallah dakhalal cennet. Kim la ilahe illallah desele beşike giret degen. Namaz aytpady, başkаны aytpady. Demek alım ne? Hem bir kapır, tütölüktü, toşutu kalıp ketpeydi degen nese. Demek namazı taşlayan ошолордун катарына girdi degen söz. Şo dalilleri çoğultup gelip durup bu nerse öte oor günөө eken degen. Eger üşüntüp жүрө barıp namazın taştap жүрө берсе, namaz bizdi anil fahşa vel munkar, jaman, buzukuluk nerselerden tosot dedik be. Namaz okubay жүрсөңүз tosulbayt. Zina деле жеңил болот sizge. Riba, sütkorluk деле жеңил болот. Бирөөнү алдап коюш деле жеңил болот. Сен себеби намазың тосуп атат да. Намаз окуп атканда кой Кудай деп турасың да. Анан барып туруп эле адам динден чыгып кетүү коркунучу бар. Ушинтип жүрө берсе ошого алып барат. Намаз окулса жүрөгү тазаланат, барып жакшы нерселерди көрүлөт. Мисалы бир эле мисал, жанагы бир кыз мурда исламды өтө жаман неме кылып жүрөт. Турмушка чыкты, умрага барып келди, 90 градуска өзгөрүп келди. Эже намаз окуду. Демек, ошон үчүн бирөөнүн аны кылып аткан нерсесине жек көрүү менен эмес, ага боороруу менен мамиле кылышыбыз керек. Бирөө бир жаман иш кылып атса, же бир башка жолго түшүп кетсе, же бир нерсе кылып атса, аны жек көрүп эмес, ага боорорушубуз керек. Байкуш түшүнбөй атат ушул. Акыйкатты билбей атат, акыйкат жетпей атат ушуга. Эгерде мурда сөгүп алсак, ай канчы анан бир нерсе анан ушинтип сөгүштү да. Паланча деп сөгүп алгандан кийин эми алар жакшы сөз сүйлөп калды, тигилер уят болуп калды. Эмне болду? Ошон үчүн эч кимдин, эч бир адам тозокко кирүүсүн каалабашыбыз керек биз. Боорубуз болуш керек. Ошо дин жетпей атат ошо. Ислам жетпей атат. Ла илаха илlallah Мухаммад Расулуллах жетпей атат. Калима жетпей атат. Боорушубуз керек. Демек, Аллах Тааладан хидаят сурашыбыз керек. Намаз окуп, кичине жолго кирсе нар жакка кайра эже сиңдилерин чакырып алат. Ошон үчүн чоа устаздын айткан бир сөзү бар да, багымдат деле окуп турсаң болобу, баштай берем. Калган чакырат. Багымдат деле окуп атса, демек 5 намаздын бирөөсүнөн кутул деген нерсе. Жок. 5 намаз окумайынча намазың кабыл болбойт десе, багымдат да жок да. Багымдат окуп атса Кудай Тааланын жүрөгүн жумшатып баштайт. Анан пешин кошот, ал деген нерсе төртөөнү окубай эле кой, багымдатты окуй бер деген сөз эмес. Окуп турчу, ошону болсо дагы сен. Макул эми шуну болсо да окуп турчу. Мен жолук салынбай намаз окуп турсам болот. Намаз окуп атканда салынып турчу. Аллах Таалам намазды окуганда эмне кылат? Анын жүрөгүн ачат деп, Эми ушул хадистин маанисин түшүндүргөндө имам Тахауи рахматуллахи алейхи, бул ошол Ханафи мазхабта эң чоң аалым. İmam Bukhari'nin mukabilindeki alim. Andan alim boluşu da mümkün. Sebebi İmam Tahavi'den yazgan kitapları İslam alamında mu'tamat kitapları. Fiqh'ta da mu'tamat, akidada da mu'tamat, muhaddis çoğun alim. İmam Tahavi usul hadiste özünün Şerh-i Muşkil Athar degen kitabının 8. tomunun 203. hadisinde Cenab-ı Cabir ibn Abdillah radıyallahu anhudan gelgen hadisti, yani namaz adam menen başka musulman ayması namaz taştı degen hadisti, uşide bul Şerh-i Muşkil Athar degen sırtынан karaganda hadisleri turamay düşünüp atkany İmam Tahavi jakşı түшүндүрүп берет. Ol kişi Abu Hanifa'nın mazhabın karmansa dağı 4-cü kılımdın içinde bolgonduktan ança-munça ijtihad da kılat. Sebebi 4-cü kılımdın içinde mujtahid mutlak bolуу mümkünçülüğü bar bolчу. Mujtahid mutlak ilimnin en jetken çegi dedik da. İmam Tahavi'nin sözü Hanafi mazhabda öte mu'tamat. Ança-munça Abu Hanifa karşı çıkıp özü ijtihad, Kur'an hadisten alıp özü ijtihad kılgan nerselerine Allah razı olsun. Biz Abu Hanifa'nın neçesi. Abu Hanifa'nın fakih degi İmam Tahavi degen jogorу turат. Бирок bir зарылчылык болуп калса, Abu Hanifa'nın fatvasына амал кылуу мүмкүн болбой калса, башка эч нерсе жок болуп,
ушул имам Тахавийдин сөзүнө амал кылышыбыз керек болуп кала турган болсо, биз зарылчылык келип ошондо фатва берилет. Аны мазхабтын ичиндеги муштахиттер анан кийин ушул маселеде имам Тахавийдин сөзүнө фатва беребиз деп айтышат. Демек имам Тахави Ханафи мазхабта орду чоң адам. Эми ушу Жабир ибн Абдиллахтын хадисин баяндап эмдетет. Калал имам Тахави рахимахуллаху таала أن الكفر المذكور في هذا الحديث خلاف الكفر بالله عز وجل. Bunu hadiste aytылып аткан капыр болот деген сөз дейт. Ну hadiste aytылып аткан Жабир ибн Абдилlah خلاف الكفر بالله عز وجل. Аллах Таала капыр болот дегендин каршысында дейт. Алманиде айтылып аткан жок бул хадис дейт. Себеби алар салаф салих хадистерди пайгамбарыбыздын мурады, максат эмне экенин жакшы билет. Себеби алар табииндерди көргөн. Иннама хуа инда ахли луга. Ал тилдеги маанисин максат кылынып атат дейт. Аннаху югатти имана тарики салати. Намаз окуганды, намазды таштаган адамдын иманын каптап калат деген сөз. Куфр мааниси дейт. Багы капырлык ушу намаз окубай жүрө берсе, иманы тосулуп, көмүлүп баштайт деген сөз. Жана кендей болупчу. Анан сен таппай баштайсың аны. Bir keniңдин üstүнөн топурак чогулуп, көмүлө берсе, баалуу нерсени таппай каласың го. Демек, намаз окубай жүрө берсең, иманың тосулуп баштайт деген сөз. Югайбуху хатта ясира галибан алейхи. Анан барып туруп, ал өзүнө күчтүү болуп баштайт дагы, уже намаздын парыз экендигин дагы уже эстебей баштайт да, уже унутуп баштайт дейт. Мугаттиян лаху. Ушул мааниде айтылган дейт. Эгер намазды таштай берсе, анын иманы жабылып калат деген мааниде айтылган дейт. Ал эми Аллах Таалага капыр болот деген мааниде эмес дейт. Башка далилдерибиз бар дейт. Буну имам Тахави Шархы Мушкилил Асардын 8-томунун 203 бетинде айтыптыр. Бир эле имам Тахави айтып кетсе, бардык алымдарыбыз айткан. Болгон дагы башка бир алымдын сөзүн алып келдим. Кала имам Лакнави. Имам Лакнави бул чоң Ханафи алым. Ошол киши өзүнүн Наф'л Муфти деген китебинин 1-томунун 227 бетинде эмне дейт? Кала имаму Ал-Лакнави. Wal ahadithu dallatu ala kufri tariki. Hadisтерде далалат кылган, ким намаз таштаса кафир болот деген хадистин далалаты мааниси каяка болот? Mahmulatun ala zajri wa tawbih. Адамдарды коркутуш үчүн, ошолорду ушундай жүрө берсең эртең капыр болуп кетесиң деп коркутуш үчүн айтылган дейт. Динден чыгып кетет деген мааниде эмес дейт. Корку жанагы мечиттин жанында туруп жамаатка келсе үйүн өрттөгүлө дегендер бар го. Мына ошондой мааниде. Эч ким үйүн өрттөбөйт, бирок өрттөлгөнгө татыктуу деген нерседе мечиттин жанында туруп сен жамаатка келбесең деген сөз. Аны муну эмне болуп атат? Эми шунча коркутуу болбой капырлыкка барасың, капыр болуп каласың дегенчелик коркуткандыгы ошонун намазын ордун жогору кылыш үчүн. Az-zajr. Zajr дегенде алымдар түшүнүп ма'наху ва таhdhirу шадид. Бир нерседен өтө катуу эскертүүсү дейт. Ай иннал мақсуда минал хадис хуа тахвифул муслим. Адамды коркутуу үчүн варадуху. Радуху ай ман'уху ва зажруху ан фи'л ма'сия. Күнөө кылуудан тосуп ошону кайтаруу максатын айтылган. Ва хия хуна тарку сала. Ал эмне? Ошол күнөө эмне? Намаз окуу. Шундан тыйыш үчүн шундай мааниде айткан дейт Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам. Демек, mahmulatun ala zajr ва tawbih. Табих деген бирдей жаман сөздөр менен айтабыз. Кантип сен намаз окубайсың? Ошол пайгамбарыбыздын хадиси коркутуу иретинде ошо жаман мааниге алып барат деген мааниде айтылган экен. Ушул жерден токтойлуп, ва саллаллаху таала хайр халқи Мухаммад ва аля алихи ва сахаби ажмаин. Эмки сабагыбызда китептен эрежеге айтабыз. Себеби намаздын эң зарылчы болгондугу үчүн мен өзүм буну жазып, анан сиздерге баяндап бердим. Аллах таалам ыраазы болсун. 10 мүнөт убакыт бар экен. Эгерде суроолор болсо, суроолорго жооп берели иншалла. Бисмилlah.